Олжобай Өмүрзаковдун элесине арналган иш-чара 3 жылдан бери уюштурулуп, байгелерин мыкты спортсмендерди даярдап чыгарган агайдын бир туугандар жана үй бүлөсү коюп келет. Аталган мектепке Олжобай агай дене тарбия сабагынан мугалим болуп үзүрлүү эмгектенген. А спорт тармагында окуучулар менен бир топ ийгиликтерге ээ болуп, артына балдары сыймыктанып, айта турган изин калтырып кетти. Бул бала дагы атасынын жолун жолдоп биздин мектепте дене тарбия мугалими болуп ийгиликтүү эмгектенип келе жатат. Биз Кубанчык деп коебуз. Кубанчыктын окуучулары райондук деңгээлде, областтык деңгээлде орун алып, республикалык таймаштарда ат салышып келет. Мына өткөн эле 2021-22 окуу жылында биздин мектептин командасы областта 1-орунду алды. Кубанчык өзүнүн атасына элесине арнап, жыл сайын ушундай спорттук мелдештерди уюштуруп келет. Быйыл мына 3-жыл болуп атат. Ошондой эле ушул мелдеш биздин мектептин спорт залынын ачылышына туура келип атат. Ушул спорт залга биздин атабыз мурун ушул мектепте иштеп кеткен. Дене тарбия мугалими болуп, жалпы жамаат колдоп, ушул залдын атынан, атабыздын атынан берди. Залдын аты Өмүрзаков Олжобай атындагы спорт залы болду. Ушул мектеп жамаатына өтө тең ыраазыбыз. Себеби ушул залды атамдын атынан ыйгарганына. Ушул волейбол боюнча турнир болуп атат. Бул турнирдин максаты окуучуларды спортко тартуу, спортту өнүктүрүү, жаштарды жалаң спорт менен машыктырууга максат болуп жатат. Волейбол боюнча өткөрүлүп жаткан мелдеш кызууланып, бул жолку мелдеште 20 команда жеңиш үчүн ат салышты. Алардын ичинде Кочкордон да келген спортчулар бар. Мурда мектепте спорт зал жок болгондуктан мелдеш кошуна айылдарга өткөрүлүп келсе, эми өз мектебинде кенен жарык жана жылуу спорт залыбыз бар деп кубанышат айыл тургундары. Агайдын эмгегин баалап, ошол спорт залдын атын ошол агайдын атынан бердик. Ушул буга чейин бизде көптөгөн спортсмендер чыккан. Областтык деңгээлде 5 жылдан бери чемпион болуп келгенбиз. Дагы чемпион болобуз деген үмүттөбүз. Буюрса залыбыз бүттү. Залыбыз жок эле чемпион болуп жүргөнбүз. Эми залыбыз бүтүп, дагы республикалык масштабта ойнойт деген тилегибиз бар баарыбыздын. Бул мелдешти уюштуруп жогорку деңгээлде өткөрүшкөндүгүнө Олжобай Өмүрзаковдун бир туугандарына жана үй бүлөсүнө спортчулар да ыраазычылыктарын билдиришти. Оюндар бүгүн жакшы жүрүп атат. Биз негизи утабыз деп келдик. Бияка ушинтип эле жакшы Олжобай атабыздын, агайыбыздын артынан жаркын элесинен арналган оюндар дагыдан боло берсин. Биз ойной беребиз. Бизге бул оюн ойногон өтө сонун. Спорт деген өзүнчө бул ден соолуктун булагы деп коет. Спорт болбосо биз жашай албайбыз десек болот. Биз спорт менен только спортко деп багытталганбыз. Өтө сонун оюндар болуп атат бүгүн. Мелдеш соңуна чыгып, жеңүүчүлөр жана мыктынын мыктысы, күчтүүнүн күчтүүсү деп табылган жаш спортчулар аныкталды. 3-орунга Карашаар айылындагы Салыкбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин командасы ээ болсо, 2-орунду Оттук айылындагы Мамбетов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин командасы ээледи. Ал эми 1-орунду Жети-Күз районунун Жаргылчак айылындагы Мырзабеков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин командасына ыйгарылды. Алдыңкы орундарга ээ болгон бул командаларга кубок, медаль жана ардак грамоталар тапшырылды. Маалымат үчүн, Олжобай Өмүрзаков 1989-жылдан тартып Оттук айылындагы Мамбетов атындагы орто мектебинде музыка жана дене тарбия сабагынан мугалим болуп иштеген. Өз ишин мыкты билген, изденип иштөө менен жаш муундарды тарбиялоодо талыкпастан эмгектенген. Окуучуларды спортко тартып, ирим менен кружокторду алып баруу менен мелдештерди алдыңкы орундарды багындырууга жетишкен. Алина Антымакова, Данияр Акунов, Асылбек Касенов, Тоң районунан.